Саламатсыздарбы, коомдук каналдын берүүлөрүн Жумакайр программасы улантат. Студияда мен Болотбек Табалдиев. Алгач берүүнүн өзүн түзгөн окуялардан учпай маалымат. Өлкөдө улуу атамекендик согуштун 2000ге жетпеген катышуучусу калды. Азайып бараткан ардагерлерге мамлекеттик деңгээлде жардам берилерин өлкө башчы убадалады. Кыргыз өкмөтү жолдорду жамоого шымалана киришти. Ордо калада иш жүрүп жатат, бирок азыркыдай ыргакка өкмөт башчы канааттанбайт. Кумар оюндарынын сүйүүчүлөрүнүн кулагына күмүш сырга. Казинолордун кайра ачылышы мүмкүн, бирок мыйзам долбоору каралбай жатып, нааразычылык күчөдө. Бишкекте алгачкы жолу билим фестиваль өтөт. Мындай иш-чарага 50 миңдей адам катышат. АКШнын прокурорлору мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке карата ачылган кылмыш ишин иликтөөнү токтоткону кечээ маалым болду. Иштин эмне үчүн токтотулганын америкалык прокурорлор түшүндүргөн жок. Бул боюнча Американын биздеги элчилиги да чынын айтпады. Максим Бакиевдин былтыр Лондондо кармалышы боюнча АКШнын Кыргызстандагы элчилиги да билдирүү таратып, ага оор кылмыш боюнча айып тагылганын кошумчалаган эле. Анын иши боюнча сот буюрсу күнү 13 майда болмок, бирок 3 күн калганда АКШ тарабынан Максим Бакиевке козголгон иштин токтотулушу түшүнүксүз болду. Эркиндиктин, акыйкаттуулуктун атасымын деген Американын мындай чегинүүгө барышы демократиянын принциптерине доо кетирди. АКШ эмне үчүн Максим Бакиевди сот жугуна тартуу ишин токтотконун билүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев кечээ Американын элчиси менен жолугушууга барды. Элчи айым айта албайм деген бойдон кетти. Максим Бакиевке өлкөгө чоң каржылык зыян келтирген, кутумчулук окуяларга тиешеси бар деген айып тагылып, ага эл аралык издөө жарыяланган. Бишкек шаардык 1-май райондук соту Максим Бакиевдин мүлкүн алуу менен 25 жылга кескен. Ал эми азыр жума ичиндеги маанилүү окуяларды эске салабыз. Аларды кабарчыбыз Насыйгат Эсенканова топтогон. Дүйшөмбү 6 май Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин студенттерин дистанциялык окутуу үчүн жабдууларды сатып алууга президентке караштуу билим берүү фондунан 1 миллион 950 миң сом бөлүндү. Ордо каладагы Нур Суфра кафесинин кожоюну электр үчүн айына 1500 сомдун тегерегинде акча төлөгөнүн электриктер ачыктады. Кадамжай шаарында мамлекеттик ишмер Абсамат Масалиевдин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген жана ден соолугу начар балдарга арналып кайрымдуулук акция өткөрүлдү. Сауд Арабиянын маданият күндөрү Бишкекте белгиленип, Гапаратиев атында улуттук көркөм өнөр музейинде араб сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү ачылды. Шейшемби 7 май Кыргызстанда музейлерин өнүктүрүү боюнча өзүнчө концепция даярдоо тапшырмасын президент Атамбаев маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раевке берди. 7 май радио күнү белгиленди. Өлкөдө эң биринчи радио берүү 1931 жылы обого чыккан болсо, учурда коомдук 1-каналдын 5 радиосу угармандардын кызматында. Оң рулду унаалар менен киши ташууга тыюу салган мыйзамга айрым айдоочулар жана ишкерлер каршы чыкты. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылы өлкөдө жашы жетелик кыздарды зордуктоо 2009 жылдан бери 2 эсе көбөйүп, 2012 жылы 82 кыз зордукталганын билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия таблиги жамаат уюмунан сактануу керектигин эскертти. Сузактагы Гөгөрт насостук станциясынын кызматкерлеринин алган айлыгы 1740 сомду түзгөндүктөн алар иш таштоого аргасыз экенин билдирди. Кыргыздын терс кайрык деген аталыштагы өзгөчө сайма сайуунун жаңыкмасын чебер айымдар өздөштүрдү. Чеберлердин колунан чыккан саймаларга чет элдиктер да баа берип, ЮНЕСКО тарабынан колдоого алынган. Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин каза болгонуна 7 майда 42 жыл болду. Шаршемби 8 май президент Атамбаев согуштун ардагерлери менен резиденцияда жолугушуу өткөрүп, ыраазычылык иретинде ардагерлердин ар бирине кол саат бийлик кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандын 489 миллион доллар карызын кечүү боюнча мыйзамга кол койду. Ошондой эле Орусиянын президенти Камбарата 1 жана Нарын дарыясынын башына Гестер каскадын куруу боюнча Кыргызстан менен түзүлгөн келишимдерди бекитүү тууралуу мыйзамга да кол койгону маалым болду.
Бишкектеги жолдордун 80% жарактан чыгып жаңыланууга муктаж. Шаршемби күнү премьер Жантөре Сатыбалдиев Кордо калаадагы начар аң көчөлөрдү кыдырып жолчулар жасап жаткан иштер менен таанышты. Төрөгө Асылбек Жээнбеков Каракулжа районунун Алыска Алайкуу өрөөнүндө 3 күндүк иш сапар менен болуп, шарты катал бул өрөөндө жашагандардын бир катар көйгөйлөрүн угуп кайтты. Бишкектеги тиричилик таштандыларды пайдалануу үчүн Европа банкы гранттык жана насыя түрүндө каражат бермей болду. Абдужапар Асыл жана Айжаркын Шыңгыз кызы шахмат боюнча Кыргызстандын чемпиондору болду. Бейшемби 9 май. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 68 жылдык майрамы Бишкектин жеңиш аянтына расмий белгиленип, салтанатта майрамдык аскер жүрүшү да болду. Ага катышып өз куттуктоосун айткан өлкө башчы Алмазбек Атамбаев согуш ардагерлеринин социалдык абалын жакшыртууга убада берди. 9 май майрамы өлкөнүн 7 дубанында да салтанаттуу белгиленди. Улуу жеңиштин урматына Ак Кулаа ат майданында Кыргыздын улуттук ат оюндары боюнча мелдеш өттү. Ат башы районунун Кара Суу айылынын жаш мушкерлери Алматы шаарында өткөн турнирде 2 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль жеңген. Жума 10 май. Кыргыздын улуттук валютасы сомдун кабыл алынганына быйыл 20 жыл толду. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн банк кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады. АКШнын прокурорлору мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке карата ачылган кылмыш ишин иликтөөнү токтоткондугу маалым болуп, бул жагдайды талкуулоо максатында Кыргызстандын тышкы иштер министри АКШнын Кыргызстандагы элчиси менен жолукту. Кызыл Кыяш шаарынын аймагындагы Караван айылында элдик аш арыкмасы менен жергиликтүү тургундар жер астынан чыккан булактын көзүн тазалады. Алато программасынын кийлигишүүсү менен согуш ардагери Темиралы Шапаков улуу жеңиштин 68 жылдыгында жаңы конушту болду. Түркиянын Юлдерим шаарынын мэриясы эки тараптуу келишимге ылайык Өзгөн шаарындагы сейил бакты калыбына келтирүүгө $10.000 өлчөмүндө жардам көрсөттү. Балдарга мектеп куруп берүү талабы менен Ордо калаадагы Мурас Ордо конушунун тургундары чогулду. Ишемби 11 май. Бүгүн Сейтек балдар борборунда Нур Азия жана Ибарат би топторунун отчеттик концерти болду. Аймактарда мектепке чейинки билим берүү боюнча адистер жетишпегендиги, мектепке чейинки билим берүү боюнча өткөрүлгөн илимий практикалык конференцияда маалымдалды. Каракол шаарында 12 майда Жапон өлкөсүнүн маданият күнү белгиленет. Ошентип быйыл улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңишти 68 жолу белгиледик. Бул күн дүйнөлүк майрам болуп калды. Кызыл армия жеңбегенде азыркы башка майрамдар болмокто эмес. Эгемен Кыргызстандын азыркыдай ачык асманында жашайт белек, улутубуз сакталып, эне тилде сүйлөйт белек айтыш кыйын. Ошондуктан улуу жеңиш күнүн майрамдап жатканыбыздын өзү бакыт эмеспи? Гитлер баштаган согушта мекендин эркиндиги үчүн миллиондогон адамдар өмүрүн берген. Бирок ушул күнгө чейин согуш талаасында канча адамдын өлгөнү боюнча так маалымат жок. Божомол менен Советтер Союзу фашизм менен согушта 40 миллиондой адамдан ажыраган. Кыргызстандан улуу ата мекендик согушка 365 миңдей адам катышып, алардын 155 миңден ашыгы кайтпай калган. Азыр өлкө боюнча 2 миңге жетпеген согуштун 8 миңден ашуун оруктун ардагери жашайт. Экинчи дүйнөлүк согушту болтурбай коюуга мүмкүн беле деген суроого тарыхчылар өз ойлорун билдирген. Алардын пикири боюнча Гитлер бүтүндөй дүйнөнү өзүнө каратуу үчүн укмуштай пландарды ойлоп тапкан. Керек болсо, кошуна турган европалык өлкөлөрдү алдап, басып алган. Экинчи дүйнөлүк согушта бүт Европанын экономикасын өз кызыкчылыгына жумшаган. Ошого карабай советтик армия фашизмди жеңген. Улуу жеңиштин 68 жылдыгында майрамдык салтанаттар жана жыл сайын катары суюлуп бараткан согуштун катышуучуларынын эскерүүлөрү кабарчыбыз Гүлнара Касымбекованын репортажында. Жеңиш күнү майрамдардын эң улуусу жана даңктуусу. Миллиондогон адам баласынын кайгы менен кубанычы аралаш жаралган күн. Ошол жылдары аламат согуштун кесепети тийбеген үй бүлө болгон эмес. Ошол кандуу согуш талаасында мекенди коргогон, ошондогу жоокерлердин саны жылдан жылга азайып баратат. Желбиреген желектер, кас катар тизилген аскерлер, төшүнө орден медалдарын тагынган ардагерлер.
Булар жеңиш аянтында жеңиш күнүнүн көрүкү болду. Салт болуп калгандай эле президент, жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр жана башкалар согуштан кайтпай калган жоокерлерди эскерип, өчпөс отко гүл чамбар койду. 9 май кайгы менен кубаныч тогошкон күн. Бул жеңиш күнү оңой олтон келбегенин ардагерлер кайгыруу менен эскерет. Канчалаган жоокерлер майдандан келбей калган. Улуу жеңишти камсыз кылууга жана майдандан кийин белин бекем бууп, бүлүнгөн эл чарбасынын калыбына келтирүүгө салым кошкон ардагерлерди президент Алмазбек Атамбаев куттуктады. Улуу жеңиш күнүндө сиздерге таазим кылабыз. Улуу эмгегиңер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бар, ырысыбыз бар. Биздин бактыбызга көп жашагыла. Көп жашагыла. Кыргыздын сөзү бар. Атаң жок болсо дагы атаңды көргөн бар болсун. Силерди көрүп аталарыбызды эскерип атабыз. Менин ушу сиздерге бир эле өтүнүшүм бар. Көп жашагыла. Көп жашагыла. Биздин керек болсо Кыргызстандын өзөгү, биздин балдардын баарыбыздын үлгүсү сиздерсиңер. Кыргызстан согуш майданына өзүнүн 300 миңден ашуун уул кызын узаткан. Алардын 150 миңинин эрдиги ар кандай мамлекеттик сыйлыктар менен белгиленген. 72 атул башкы сыйлыкка Советтер Союзунун баатыры наамына арзыган. Арасында бул наамды 2 жолу алгандар да бар. Мы должны помнить подвиг воинов кыргызстанцев. Биз кыргызстандык жоокерлердин эрдигин, Панфилов дивизиясынын жоокерлери менен командирлеринин каармандыгын эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Дивизиянын жоокерлери 1941-жылы ноябрда Москвага келе жаткан фашисттердин жолун бууп, Москвага өткөргөн эмес. Биз Чолпонбай Тюлебердиев сыяктуу катардагы жоокерлердин эрдигин эстен чыгарууга акыбыз жок. 1942-жылы августта ал жарадар болсо дагы жолдошторунун өмүрүн сактап калыш үчүн денеси менен душмандын зотуна төшүн тоскон. Ушундай эле эрдикти Александр Матросов жана башка жоокерлер кайталаган. Ардагер Асек Курманбетов жеңиш майрамы журттун ынтымагы, бүтүндүгү үчүн жалпы элдин аракетинин аркасында жаралганын белгиледи. Эгерде Советтер Союзун жеңгенде Гитлердин планы аткарылмак. Эгерде калдайган Совет мамлекети талкаланса, бүт дүйнөдү согушпайды башыйып бермек. Иш-чара аскер жүрүшү менен жыйынтыкталды. Андан соң ардагерлер мамлекет жетекчилери менен чогуу Тала ашканасына барып, ал жерден жоокер боткосу берилди. Өлкө башы мамлекеттик резиденцияда мекен үчүн өзгөчө эмгек кылган ардагерлер менен жолугуп, майрамдык маанайда баарлашты. Президент согуштун катышуучуларына ыраазычылык иретинде кол саатты белек кылды. Мне как сыну фронтовика хотелось... Согуш ардагеринин уулу катары мен сиздердин узак жашооңуздарды каалайт элем. Жана ошондой эле мага моралдык жактан колдоо көрсөтүүңөрдү сурайм. Анткени бул күн биздин өлкөдөгү ар түрдүү терс көрүнүштөрдү жеңип чыгууга үмүт берет. Мен указга кол койдум. 2 жылдан кийин улуу жеңиштин 70 жылдыгын белгилейбиз. Ага азыртадан даярдыктар көрүлүп, иш-чаралар өтөт. Ал үчүн жетиштүү каражат бөлүү тапшырмасын бердим. Согуш ардагерлери эч качан кароосуз калбашы керек. Эң башкысы силер узак өмүр сүргүлө. Жолугуш учурунда 2 дүйнөлүк согуштагы окуялар эскерилип, ардагерлердин жүзү кайгыга чөмүлө түштү. Бирок аларга улуу жеңиштин майрамдалышы чоң кубаныч дем берет. Ардагерлерди өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай аракеттер жасалып жатканы кызыктырды. Союз вакытысында биз бардык кызматтарды иштеп жүргөнбүз. Ичип аткан ишиңди таштатып коюп туруп жумушка кетип калчу. Эми азыр эч кимди антып айтпайт. Окатын өзү ичет, өзү жейт, каалаган убакта кызматын кылат. Эми ушуга жакшынакай болуп туруп өзүн өзү бакса, мына биздин мамлекет оңолуп кетет. Моя задача, чтобы страна стала другой. Менин максатым өлкөнү өзгөртүү. Жакынкы күндөрдө Союз учурундагыдай ГЭС курууну пландап жатабыз. Ири өндүрүш ишканаларын курушубуз керек. Ош Бишкек альтернативдүү жол курула баштайт. Ирригация системасында чоң иштер жасалат. Анткени жылына жок дегенде 7-10 миң гектарга жакын жаңы айдоо аянттары кошулушу керек. Бул стратегиялык пландын үстүнөн мен 1 жылдан ашык команда менен чогуу иштедим. Ар бир жасала турган иш дыкаттык менен текшерилип такталды. Бул жөн эле даяр бир кагазга кол коюу эмес, бул менин жасай турган ишим. Ош шаарында болсо жергиликтүү бийлик согуштун жана оруктун ардагерлерин таң эрте аскер унааларында эмес, лимузинде шаар аралата сейилге алып чыкты.
Негизи лимузинди үйлөнүү үлпөт тойлорунда жалдаганга көз көнүп калгандыктанбы, ардагерлерди мындай унаалар менен шаарды аралатканы көпчүлүктү таң калтырды. Майрамдык салтанаттын алкагында жөө жүрүш уюштурулуп, майданды чагылдырган театрлаштырылган оюн зоок көрсөтүлдү. Ушундай эле иш-чаралар өлкөнүн ар бир облусунда өткөрүлдү. Согуш ардагерлеринин көбү каарылыкка моюн сунуп, ден соолугу жакшы эмес. Мындан улам жергиликтүү жетекчилер алардын үйлөрүнө барып куттуктап, жардам көрсөтүүнү да колго алган. Ошондой эле Нарын районунун Миңбулак айылында жашаган согуш ардагери Темиралы Шапаков жаңы конуштуу болду. Алато маалымат программасынан ардагердин үйү урап калганы тууралуу маалымат берилгенден кийин жергиликтүү жетекчилик облусту өнүктүрүү фондунан 170 000 сом бөлдү. Ага Нарын шаарындагы үйлөрдүн биринен 2 бөлмөлүү батир сатылып алынгандан тышкары ал толугу менен ремонттон өткөн. Улуу жеңиш майрамы бул күндө дүйнөлүк майрам десек болот. Экинчи дүйнөлүк согушта советтик Кызыл армия жеңбесе, акыркы майрамдардын бири да болмок эмес. Гүлнара Касымбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Өлкөбүздө чечилбеген көйгөйлөр чачтан көп. Качып кеткен эки президенттин элге калтырып кеткени ушул болду, сазга баттыкта калдык. Ушунчалык терең баткан экенбиз, алиге чейин турмуштук кыйынчылыктарда арыла албай келебиз. Өкмөт баарынын маселесин чечип салайын деп элей турат, бирок чамабыз чарк келбей жатат. Ошол үйүлүп калган проблемалардын ичинен биз бүгүн жол азабын тандап алдык. Жол дүйнө. Ордо калаанын көчөлөрүндө машиненин зымыратып айдоого мүмкүн болбой калды. Машиненин дөңгөлөгү аң чөнөккө түшүп кетпесин деп, абайлап айдасаң да баары бир түшөсүң. Машинең бир булукканганда шаар жетекчилигине ачууланып, эми жок дегенде ушул жолдорду жамап койсо болбойбу деп кейип калабыз. Шаардын борбордук, анан негизги көчөлөрү гана тегиз болбосо, чоң жолдон бурулдуң дегиче машинең чуңкурга тыгылат. Бишкектин жетекчилигинин билдирүүсүндө шаардагы жолдордун 80% жарактан чыгып, жаңыланууга муктаж. Шаардын айрым көчөлөрүнө караганда айылдын жолдору да жакшыраак. Өкмөт башчы да эл катары жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобуска түшүп алып, тийиштүү аткаминерлердин коштоосунда эл жүргөн жаман жолдордон өттү. Жол азабын тарткан элдин турмушун өз көзү менен көрдү. Ордо калаанын жолун оңдоого канча акча керек? Каражат кайдан алынат? Деги жыртык тешик жолдор качан жамалып бүтөт? Суроолорго кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев жооптор издеди. Жыртык тешиктерден Бишкектин бир да көчөсү куру калган эмес. Шаар бийлиги жыл сайын эле жамачыламыш болот, бирок натыйжа байкалбайт. Жыл өткөн сайын чуңкурлар көбөйүүдө. Эмне себептен Ордо калаанын көчөлөрү кейиштүү абалга кептелди деген суроого тиешелүү мамлекеттик органдар баары барып, акчанын аздыгына такаларын шылтоолоп жооп кылат. Быйыл Ордо калаанын ичинде тамтыгы кеткен жолдорду жаңылоо иштери кызуу жүрүп жатат. Бишкек көчөлөрүнүн оңдоого быйыл Түркиядан келген насыядан $35 миллион жана казынадан да акча каралган. Андан тышкары ишкерлер дагы көмөктөшүүдө. Ошентип жапа-тырмак аң чөнөктү жамап, жаңы асфальт жолдорду жасоо жумуштары жүрүп жатат. Бул жылы мэрия 40 чакырымга чукул жолду толугу менен жаңылоо ниетинде. Оңдоп түзөө иштери апрелдин ортосунда башталган. Азыркы күндө Бишкектеги 700 чакырымдан ашык асфальт төшөлгөн көчөлөрдүн 20%дан азы гана жарамдуу. Калган 600 чакырымдай жол эскирип, чуңкур болуп, өз мөөнөтүн эч ак өтөп бүткөн. Жаңыланып жаткан жолдордо асфальты сыйрылган көчөлөр дагы 15 метрге чейин кеңейтилип, айрым көчөлөр узартылып, жаңы жолдор курулат. На сегодня начинается это от Шабдан-Батыра. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев борбор калаанын ички жолдорундагы аңдарды жамоо үчүн 15 майга чейин шаар бийлиги менен жол куруучуларга убакыт берген. Белгиленген убакытка чейин бүтүрүү үчүн азыр 10дон ашык топ иштеп жатат. Ушул аптада өкмөт башчы аткарылып жаткан иштерди текшерип чыгып, Токонбаев көчөсүндөгү жолчулардын ишине нааразы болду. Сатыбалдиев асфальттын баары казылып, сыйрылган бойдон турат. Жумушчулар болсо жай иштеп, убакытты созуп, шаар тургундарына ыңгайсыздык жаралып жатканына ачууланды. Суббота-воскресенье иштери выходной көп болуп атат деп жалпы подрядчиктер менен сүйлөшүш керек. Оңдоп түзөө жумуштарына күбө болгон өкмөт башчы жалпысынан иштин баары жакшы деди. Ал шаардын генералдык планын кайра түзүш керек. Чектен чыгып кеткен турак жай ээлерине чара көрүү зарыл экенин белгиледи. Бир күндө же бир жылда шаарды жакшыртуу бул утопия. Ал үчүн системный жумуш аткарыш керек. Биринчиден биз кайрадан эле мурунку системага келип, ген пландарыбызды кайрадан иштеп чыгышыбыз керек. Азыркы жүрүп аткан темптер боюнча жакшы эле деп ойлойм. Бирок тездетиш керек да. Мына жумушчу күндөрүн узартыш керек, световой ден использовать этиш керек болмосто. Суббота, воскресенье, праздничный күндөрдүн баардыгын использовать этип, элдерге тезирээк шарт түзүп бериш керек.
Жаңы асфальт шаардагы негизги көчөлөргө гана төшөлүүдө. Калган жолдордун абалы начар бойдон. Аңгектен качсам дөңгөккө дегендей. Бул жолдон жүргөн айдоочулар бир чуңкурдан качам деп, андан да өткөн аңга түшөт. Жол тандаган айдоочу бет алдынан келаткан машиналардын алдынан чыга калып, авариялык абал түзүлөт. Айласы кеткен айрымдар өзүлөрү өтчө жолдорду бүтөө үчүн араба менен шагыл ташып, чуңкурларды толтурат. Көлмөнүн жашоочулары чогулуп, субботник ишемилге чыгып, мына жолду да кичине бир жүргөнгө болбой калды да, оюлуп кетти. Пока ремонт жасагынча биз өзүбүз түн күчүбүз менен жашоочулар коюлган жерлерге шагал толтуруп коелук деп чечтик. Ушул тапта өкмөт башчы берген тапшырманы башка региондогу жолчулар да аткаруу аракетин кылып жатат. Жол жасаган жумушчулар чуңкур, тешиктерди жамап, иш үстүндө. Акыркы күндөрү биз без выходной иштеп атабыз, суббота воскресеньени билмей жок. Даже майрам күндөрү иштеп берип атабыз. Биздин жетекчилердин 15 майга чейин ямышный ремонт, экинчи ремонтторду бүтөлө деген планыбыз бар эле. Ошого аракет кылалы деп бүтөлө деп иштеп жатабыз. Тажрыйбалуу жолчу Үсөнбек Иманканов жыл өткөн сайын жолдордун кейпи кетип эскирип, жараксыз абалга кептелгенин айтат. Анын белгилөөсүндө мөөнөтү бүткөн асфальт жол канчалык мыкты жасалбасын, баары бир бузулат. Жолду деген тиги эскирет, ада картаят. Ана ямышты деген көп болгон ошондон болот. Кички ямалар кийинки жылы чоңоюп калып атат. Жантарасы жыл сайын жасап атабыз. Анан ошентип бир аракет кылып атабыз, бирок жамаган жамап атабыз, эски жол деген эски жол кында. Адистер жолдордун эскисин сыйрып, жаңысын төшөккө алыбыз келбей калды дейт. Бардык көйгөй барып, каражатка такалат. Бюджетте акчанын каражатынын тартылышына байланыштуу бул бардык бузулган жолдорду жаңы асфальт салуу менен оңдоо мүмкүн болбой жатат. Ошондуктан жолду жанагы автомобиль жүргөн ыңгайлаштырып кармап туруу үчүн биз ямашный ремонт жүргүзүүгө мажбур болуп атабыз. Дагы бир маселе жолчулардын айлык маянасынын аздыгы. Жаштардын көбү акчасы аз деп мындай кара жумуштан баш тартышат. Айлык азыраак болуп атат. Рабочулардыкы. Болбосо рабочий келип толуп кетпейби. Аз үчүн ушу болгон баягы эски иштеген кишилер эле кармалып атат. Канча ошол айлык? Айлык алганда бу где-то 5 миң менен 8 миңдин ортосу да. Жолдун тешигин жамоо чүй жергесинде эмес, республиканын башка аймактарында да башталган. Жолчулар жаан-чачын болбосо тапшырма убагында аткарылат деген ишенимде. Уланбек Текамбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Үйрөнгөн адат калабы уюга жүгөн салабы. Мунун сыгарындай мыйзам менен тыюу салынганы карабай, учурда дагы деле бир нече казино жашыруун иштеп жатканын айрым эл өкүлдөрү айтып чыкты. Демек мурда казинолордон өлкө казынасына салык түшүп турса, эми такыр эле салыкка кетүүчү акчада казино ээлеринин чөнтөгүндө калып жатат. Мыйзамды тааныгысы келбегендердин кимдер экенин жана ал казинолордун кайда жайгашканын депутаттар ачыктаган жок. Ошол себептен казинода кумар оюндарын жүргүзүүнү тескеген жаңы мыйзам долбоорун депутаттар Гусаров менен Бекбоев иштеп чыкты. Долбоор боюнча казино ачуу жөнүндө чечим кабыл алуу укугу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына гана тиешелүү болот. Документтин авторунун пикиринде, жергиликтүү бийлик казино ачуу туурасында чечим кабыл алганда, инвестор менен так келишим түзөт. Казинодон түшкөн каражат ошол жердеги бала бакча, мектеп, жол сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалат. Ананда мыйзам долбооруна ылайык казино акцияларынын 50%дан ашыгы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына тиешелүү болот. Ал үчүн юридикалык жак катары жабык акционердик коом түзүлөт. Дагы өзгөчө белгилей кете турган жагдай, ким казиного кире алат, кимдерге тыюу салынат. Бул маселе мыйзам долбоорунда так жазылган. Эгер өз үй бүлөсүн кыйнаган оюнчулардын туугандары же жакындары арыз менен кайрылып, казиного киргизбегиле деп өтүнсө, алар кара тизмеге киргизилет. Казино бизнесинин пайдасы менен зыянын кабарчыбыз Нургүл Жумабекова иликтеп келген. Кыргызстанда кумарканалар тууралуу жаңы мыйзам даярдалууда. Документ казинолордун ишмердүүлүгүн кайрадан ачууга жол берет. Мындайча айтканда кумар жайлары мурдагыдай ачык айкын, ээн эркин иштей беришин шарттайт. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Ар намыс фракциясынын депутаттары Замир Бекбоев менен Игорь Гусаров. Знает, что здесь есть казино. Игорь Гусаровдун айтымында мыйзам социалдык объектилерди куруу жана инфраструктураны оңдоого кошумча каражат табууну көздөйт. Эгер мыйзам кабыл алынса, ошондо Бишкек калаанын бюджетине бир эле жылда кеминде 1 миллиард сомдук кереше түшүп турат. Борбордо ошондо 3 казино ачылса жетиштүү болот дейт депутат. Ал эми Ош шаарында иштесе 500 миллион сомго чейинки пайда түшөт. Мыйзамдагы өзгөчөлүк жаш куракка чектөө бар. Казинону 21 жаштан өйдө жарандар гана ойноого уруксат алат. Кумар оюнуна баш оту менен азгырылгандарды токтотуу боюнча катуу чаралар каралган. Приносить в казну не менее 1 миллиарда
Бардык каражат социалдык керектөөгө гана жумшалат. Жолдор оңдолуп, мектептер курулмак. Бишкекте 3 эле казино ачылса, жылына 1 миллиард сом пайда тапса болот. Ошондой 2 жыл ичинде эле жол, мектеп куруу маселелери чечилмек. Казиного кирүү паспорт менен гана мүмкүн. Анан атайын блейк бар акча деген болот. Эгер кумарга баш оту менен киргендердин туугандары же өзү деле тажап, өзүнө арыз жазса, ал адам казиного киргизилмек түгүл, оюнга салып уттуруп жиберген каражаты кайтарылып берилет. Эл өкүлү мыйзам менен кумар оюндарына тыюу салуу бул ишмердикти көмүскө иштешине алып келди деген ойдо. Гусаровдун айтымында Бишкекте 10 чукул казино жашыруун иштеп жатат. Ананда бул мыйзамсыз рынокты кылмыш чөйрөсүндөгүлөр канатына калкалайт. Мыйзамда бул коррупциялык көрүнүштөрдү тескөө ыкмасы да каралган. Казино ачам деген инвесторлор өзүнчө ишкана ачуу үчүн мамлекет менен келишим түзүп, анын 51% үлүшүнө мамлекет ээ болот дейт Гусаров. Бюджет ничего не тратит. Кумар оюндары буга чейин мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн эмес. Эми андай болбойт. 51% үлүшкө отурган мамлекет салыктан тышкары үлүш каражатты да алып турат. Мындайча айтканда, казино иштеткен жабык акционердик коом аткаруу жана жергиликтүү бийликтин көзөмөлүндө болот. 2012 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанда кумар оюндарына тыюу салуу боюнча мыйзам ишке кирип, азыр ал күчүндө. Документти парламенттин 90дон ашык депутаты колдогон. Кумар оюндарына тыюу салган мыйзамдын автору депутат Бакытбек Жетигенов. Анын айтымында фракциялаштарынын анын мыйзамына каршы келген документти даярдап, бюджетке ополтоодой каражат түшөт дегени жөн гана шылтоо. Эми бул жерде 50% жергиликтүү администрация калат, жарымысы берки башка компаниялар дейт. Эми бул жерде булар бюджет ойлоп атабыз дейт. Анан баягы шылтоо кылышты, казинолор көп көмүскөдө ачылып кетти деп. Эми көмүскөдө көп деле ачылган жок, бул 2-3 такай жабылып иштеп пайда ошентип атат. Мен күн алыс сайын АКСке, Финполго кайсы жерде иштеп атат деген информация болсо, көмүскө иштеп аткан казинолор боюнча мен аларга кат жазып, кайрылып турам такай. Ал боюнча иштеп атышат. Эми булар ошо шылтоо көбөйүп кетти. Анчалык көбөйгөндө андай деле проблема жок азыр. Эми булар ойлоп атышпайбы? Бюджет ойлоп атабыз, бюджет толтуруш керек. Мурун 5 миллион сомдон бюджет кем калды деп. Эми булар мен ойлойм, бул бюджет мамлекет бюджет эмес, эми билбейм, элдин баарын келесе көрөт го дейм. Булар өздөрүнүн бюджетин ойлоп атат. Мисалы чөнтөктөрүн мен ачык айтып коем. Коомчулукка жүзүн көрсөткүсү келбеген Рейна Абылгазиева казинону кайра иштетүүгө жол ачкан мыйзам даярдалып жатыптыр дегенден бери санаасыз санга бөлүнүп жатканын айтат. Алар жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге 2011 жылы кумар жайлары жабылсын деп бир топ жолу нааразычылык акцияларга чыккан. Абылгазиеванын айтымында, эгер мыйзам кабыл алынчу болсо, алар кумарга берилип кеткен жарандары менен чогулуп нааразычылыкка чыгууга аргасыз болот. Казино кара эле жерге кирип кетсин балам. 6 баламдын арасында ортосунда бир балам ушуга аябай катуу кирип кетти. 6 жыл ойноду. Түмөндөгөн акча эми баягы кыргызча айтканда ушул кеткен акчалар, кеткен биздин жоготуулардын баары ушу баламдын башынан садага деп эле отуруп калдым. Бул казино жабылгандан бери Кудайга шүгүр аябай эле жыргап эле калдык. Кулагымда тынч, өзүмдө тынч, баламда тынч дегендей. Токтотсун муну, токтотсун. Эгер токтотпой турган болсо, биздин тиги группада толтура энелер бар. Жөн эле бирден баары эле тытып коебуз, жана Гусаровдуги Бекбой балекеттеринин баарын тең. Бүбүсара Рыскулова кумарканаларды жабуу боюнча демилге көтөргөндөрдүн бири. Кумар оюндарына тыюу салуу боюнча мыйзам күчүнө киргенге чейин Сезим кризистик борборуна жардам сурап кайрылгандардын саны арбаган. Мыйзам иштегенден бери жабыркагандар азайып калганын айткан Бүбүсара Рыскулова Бакытбек Жетигеновдун фракциялаштары эле кесиптешинин мыйзамына каршы документти көтөрүп жатканын жосунсуз жорук катары баалайм дейт. Гусаров деген депутат ошо тиги долбоорду алып чыккан. 18 казино иштеп атып туруп 500 берсе, азыр 3 казинону калтырып туруп анан миллиард сом беребиз дейт да. Эгерде мындай экономикалык жагын алганда дагы. Анан айтат, көчөнүн баары талкаланып аткан дейт да, азыр көчөлөрдү оңдойбуз дейт. 18 казино иштеп атканда эле көчөлөр ушунда талкаланып аткан. Казино иштетпей эле мына мэр тияктан бияктан жыйнап, жамап, эптеп иштеп атат. Казиносуз эле. Кыргызстанда казинолорду кайрадан ачууга кимдир бирөө кызыктар дейт талдоочулар. Серепчилердин айтымында ири суммадагы акчалар жүгүртүлгөн бул рынокто кылмыштуу акчалар айланат. Эл өкүлдөрү мыйзамды кабыл алуунун алдында калктын өзгөчө аялуу катмарынын абалын эске алган. Себеби оюн автоматтарына, казинолорго мектеп окуучуларына чейин баш оту менен кирип кеткен учурлар көбөйгөн эле. Жалаң талаш тартыш менен ушу казинолор жабылсын, арам акча деген ой менен өлкөбүздүн кыйынчылыгына карабастан ошондой инициатива көбүрөөк болгон. Жеке өзүм да ошо казинолор жабылсын деп
добушуму бергем. Ар бир чечимге келерин астында жакшы ойлонуп туруп келиш керек да. Андан кечегине жабабыз деп жаап коюп, бүгүн кайра ачып кое берсек, бул ошо бийликтүү өкүлдөрдүн мындайча айтканда аброюна кичине шек келтиртип коет да. Эмне себептен жапкан, эмне себептен ачты деген деле маселе туруп калат. Казинолорду ачабыз деген депутаттардын демилгелеринен кийин коомчулукта нааразы пикирлер көп айтылууда. Эксперттер шаардын инфраструктурасын оңдоого башка булактардан деле каражат тапса болот деген ойдо. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары Замир Бекбоев менен Игорь Гусаров мыйзам долбоорун азырынча парламентке да коомчулуктун талкуусуна да кое элек. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Кийинки жуманын аягында дем алыш күндөрүндө Бишкекте биринчи жолу билим фестивали өткөрүлгөнү турат. Аны Роза Отунбаеванын Демилгез фонду уюштуруп жатат. Бизге маалым болгондой, билим фестивалына 50 миңдей адам катышып, анда мектепке чейинки курактагы балдарга кандай билим бериш керек, мектеп окуучуларынын ар тараптуу өнүгүшү үчүн кандай ийримдерди уюштуруу зарыл, айтор билим берүү боюнча иш-чаралар болот. Билим берүү маселеси учурда курч болбосо да мүчүлүштүктөр бир топ. Бала бакча жетишпейт, эскилиги жеткен мектептер көп, китеп тартыш. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө азыр 690 бала бакча иштейт экен. Алардын ичинен 280 гана мамлекеттик. Билим берүү министрлигинин билдирүүсүндө мектепке чейинки балдардын 15% гана бала бакчага барат. Калганы айрыкча айыл жерлеринде ата-эненин отур тур андай кылба деген тарбиясы менен гана мектепке кирип барат. Элеттел эмес, бала бакчадагы орундун тартыштыгы Бишкекте да көйгөйлүү. Шаардын бала бакчаларындагы орундар 13 миң балага эсептелсе, бир керебетте азыр 2ден бала жатууга аргасыз болууда. Ош шаарында болсо, совет мезгилинде 72 бала бакча болсо, алардын тең жарымы азыр менчиктештирилип кеткен. Ал эми мектеп окуучуларын китеп менен камсыз кылуу 60% дараң түзөт. Алыскы райондордогу мектептерде китептин жетишсиздиги курч маселе. Кээ бир мектептерде Советтер Союзунан мураска калган эски китептер окутулат. Ананда балдарды окуу, жаз дей эле бербей, алардын ар тараптуу өнүгүшү үчүн маданий ийримдер, спорттук өнүгүүлөр болуш керек. Биге шыктуусу бийлеп, шамдагы айнын спортко аралашканы жакшы. Балдардын мектептен тышкаркы билим алуусуна ата-энелер негизи кандай мамиле кылышы керек? Бул суроолорго жоопторду бере турган билим фестивали Бишкекте алгачкы жолу өткөрүлгөнү жатат. Теманы кабарчыбыз Жанат Мажитова улантат. Фестивалга катуу даярды көрүп жаткан бул балдар мектептен тышкаркы ар кандай ийримдерге катышып, өнөрлөрүн өркүндөтүүдө. Алар Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү борборунун тарбиялануучулары. Алар фестивалда болгон өнөрүнүн баарын көргөзөт. Ыр-бий гана тартууланбастан балдар тарткан сүрөттөр, алардын чебер колдорунан жасалган улуттук буюмдарда жарманкеге коюлат. Айылдык балдар канчалык таланттуу болсо да чыгармачылыгын өркүндөтүүгө эч кандай шарт жок. Алар мектептен келери менен чарбада ата-энесине жардам берет. Ал эми үйдө кыларга иши жок шаардык балдар үчүн аз да болсо жеке мамлекеттик борборлор бар экени кубандырат. Бала бош убактысын пайдалуу өткөрүү үчүн ийримдерге катышуусу абдан маанилүү дейт агартуучулар. Мектептен тышкаркы иш-чараларга катышуу балдардын акыл эсинин, чыгармачылыгынын өнүгүшүнө гана эмес, физикалык жактан калыптануусуна дагы пайдалуу. 26 жылдан бери биздин центрдан тарбия алып кеткен балдар 40 миңге жакын экен. Бул кээ-бирлери сүрөткө келген балдар, кээ-бирлери художник болуп кетти. Английскийге келген балдар, кээ-бирлери именно ошол менен мугалим болуп, же переводчик болуп ошол направление менен кетти. Бийге келгендер азыр мына кайта өзлөрүн бүткөндөн кийин училищаны, институтту бүтүп, эми өзлөрүнүн коллективин ачып, кайта балдарды үйрөтүп атат. Анан ошондуктан мен ойлойм баары бир булар жакшы адамдар болду. Шаардык ата-энелер балдар үчүн каражатында убактысында аябайт. Ийримге балдарын өздөрү жетелеп келип кайра алып кетет. Анын үстүнө окуучулардын өздөрүнө дагы абдан жагат. Алар ийрим боло турган саатты устаттарынын сабагын чыдамсыздык менен күтүшөт. Мен кыздарым ушу 2,5-3 жаштан келебиз, уже 3 жыл болуп кетип атат. Чоң кызым 2 баламды алып келем мен. Бизге абдан жагат. Анан кийин балдарыбыздын биринчиден ден соолугуна, экинчиден творческий развитиясына, кыздарым бийге келишет, андан тышкары сүрөт тартышат, пластилинге развитиясына келишет. Бизге абдан жагат, анан балдарыбыз чыдамсыздыктын ар бир сабагын күтөт. Ошу чоң концерттерге катышабыз. Площадь, драмтеатр, филармония, ар кайсы жерге, ар кайсы чет өлкөлөргө барып конкурстарга катышабыз. Орундарды алабыз. Сонун кызыктуу бийлейбиз, бизге баарыбызга жагат. Я умею уже
своими конструкторами фильм снимать. Умею рисовать. Вот такая лежит у меня дома. Ийримге катышкан баланын көңүлү сергип калат. Экинчиден алардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгү ойгонот жана дүйнө таанымы өсөт дейт адистер. Маленькими детьми я уже работаю очень много. Мен көп жылдардан бери балдар менен иштейм. Балдарга арналып уюштурулуп жаткан майрам алардын баарын бириктирүү максатын көздөйт. Кыргызстан эл жер тууралуу ырдайбыз. Мунун өзү эле баланын мекенчилдикке тарбиялайт. Тарбия борборлорунда балдар үчүн сүрөт, кол өнөрчүлүк, ыр, бий, фольклор, компьютер жана чет тилдерди үйрөтүү, спорттук ийримдер да бар. Ошондой эле 7 жашка чейинки балдарды мектепке даярдоодо колго алынган. Борбордун директору билдиргендей, мында ийримдерге катышууну каалап, кезекке тургандар миңдеп саналат. Бирок имараттын тардыгынан алардын баарын кабыл алууга мүмкүнчүлүк жок. Тарбиялоо бүгүнкү күнү экинчи планга көбүнчө калып калып атат. Республика боюнча билим берүү министрлигине караган 80ден ашуун мектептен тышкаркы тарбиялоочу борбор калган. 20 жыл ичиндеги билим берүүдөгү көптөгөн көйгөйлөрдөн улам бала бакчалар сыяктуу мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары да кыскарып кеткен. Кыргызстанда мектеп жашында 1 миллиондой бала бар. Алардын баары эле бош убактысын ойдогудай өткөрө албайт. Ал эми мектепке чейинки курактагы балдардын саны 650 миңге жетет. Алардын да теңинен көбү бала бакча тарбиясын ала албайт. Өзгөчө аймактарда бул маселе оор. Билим берүү программаларын колдоого багытталган Роза Отунбаева фонду мектепке чейинки билим берүүнүн альтернативдүү формасын жүзөгө ашырууда. Фонд бир нече айылдарда 3 сааттык программа менен балдарды мектепке даярдоону баштады. Альтернативных форм дошкольного образования, в частности, Балдарды мектепке даярдоо, тамга таанытуу, эсе үйрөтүү үчүн 3 сааттык программа иштелип чыккан. Ал көп деле каржыны талап кылбайт. Мектепке чейинки билим берүүнүн мындай ыкмасын ар бир калктуу пунктта колдонсо болот. Биз келечекте дагы бир нече айылдарга 3 сааттык программа менен тайпаларды ачабыз. Дал ушул мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү маселесине ата-энелердин көңүлүн бурдуруу максатында Роза Отунбаева фонду тарабынан кийинки аптада Билим 2013 деп аталган фестиваль уюштурулмакчы. Жаннат Мажитова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Бишкекте биринчи жолу өткөрүлүп жаткан билим фестивалине байланыштуу бүгүн студиябызга Кыргызстандын экс-президенти Отунбаева Роза Исаковнаны чакырганбыз. Роза Исаковна, саламатсызбы? Саламатсыз. Бул фестиваль жөнүндө көп эле маалымат кетти. Айтсаңыз, ушул чоң иш-чараны уюштурууда кандай кыйынчылыктар болду, анан азыр кандай пландар болуп атат? Иш-чарада конкреттүү кандай иштерге көңүлдөр бурулат? Кыйынчылыктар деле болгон жок. Анткени мына биздин балдар көп көңүлгө ээ болбой атат деп десем туура болот. Анткени мына балдарыбыздын саны да көп. Кыргызстан боюнча Бишкек шаарында да жаңы конуштар пайда болду. Ал балдар болсо мына шаар менен мындай бир сиңише элек десем туура болот. Ошондой эле мына бизде мигранттардын балдары да калып калып атат. Аларга да мындай бир жакшылап көңүл бурулбай атат. Мына бизде балдардын арасындагы кылмышкерлик да өсүп атат. Аны биз билебиз. Мына ушунун баарын себеп кылып, негиз кылып мына биз болсо мындай фестивалды өткөрөлү деп камдык элек. Биз менен бирге министрликтер, билим берүү, маданият министрлиги, профессионалдык техникалык билим берүү агентствосы баарыбыз бирге мына бизде өзүнчө бир команда бар фонддо. Мына талыкпай 4 айдан бери биз иштеп атабыз ушул фестивалды ишке ашырганга. Анан мен кайрылат элем, ушу 18-19 майда Бишкектин тургундарына биз болсо айткандай ушу областтарга, райондорго да чакыруу жибердик. Ошо жерден билим берүү системасынын адамдары жиберилсе, бияка көрүп кетишсе, кийин жагып калса ушундай форма, анда ошо жерлерде да областтык борборунда же болбосо район борборунда өткөрсө болот деп. Анан мына ушу мындай программаларды биз бастык да, көп эле бастык, бирок жетпей калышы да мүмкүн баарына колдоруна. Азыр интернет деген бар. Интернеттен биздин сайт, фонддун сайты
www.checkit.rosa.checkit.kg деген сайт, же болбосо социалдык тармактар, социалдык сайттар, Дизель, Фейсбукта мына табасыздар. Абдан ушундай бир деталдуу түрдө баары жазылып турат да, эмне кайсы жерде эмне болот, ким ошо жерде эмнени аткарат. Анан биз балдардын баарын ата-энелери менен бирге ошо биздин калаабыздын борборуна чакырабыз да. Борборго эски аянт, жаңы аянт, же болбосо ала тоо аянты, паркка Дубовый парк деп коебуз. Ушунун тегерегинде 8 класс ачылат. Биз класс деп ошо мектептердеги баягы көнгөн атты алдык да. Ошол жерде мына мейли спорттон, мейли музыка болобу, же болбосо китеп темасында өзүнчө. Ошондой эле мына бизде азыр мектептерде мындай так билимдердин таануусу өтө эле аксап атат да. Ушул жактан болобу, илимий техникалык жактан болобу, өтө кичинекей бөбөктөргө да жомок дүйнөсү деп ошондой бир өзүнчө көп. Иш кылып бизде бир 50 ар кандай иш-чаралардын аттары эле бар бул жерде. Бирок ошол жака келип ата-энелер болсо көп нерсени өздөрү да үйрөнсө болот. Өздөрүнүн көзү ачылса, анда балдардын да сөзсүз көзү ачылат. Ошондуктан мен чакырат элем, мындай планды алып колдоруна, үйдө отуруп карандаш менен ушу кайсынысына барсак деп 2 күн болот. Биринчи күнү болгону экинчи күнү кайталанат. Ошон үчүн мына биринчи күнү жетпей калса, кийинки күнү сөзсүз барса болот. Бирок сөзсүз мына мен балдарым мындай бир шыгы, таланты кайсында деп туруп, ата-энеси өздөрү чечип үйдө. Анан ошол күнү мына болгон кружоктор, жанагындай иш-чаралар кайсы жерде географиялык түрдө, кайсы жерде болгон баары жазылып турат. Ошентип барса болот да. Мен айтат элем, сиздер ушу келе жатканда эсиңиздерде болсо, бизде кайрымдуулук акция болот. Bizde biz ойлоп атабыз, мына китептер, оюнчуктар керек болбой калса, ап келсеңиздер. 3 жерде, ошо жерде ящиктер турат, ап келип берсе болот. Мына көп жерде айыл жергесинде болсо, же интернаттарга биз кийин анын баарын берет элек. Абдан көп мындай иш-чаралар өтүп атса, эртеден кечке чейин болот. Анан ошо мен ойлойм, балдар кеткиси келбейт окшойт, анткени кызыктуу болот. Көп нерсени биринчи жолу көрөт. Мындай бир таануу процесс болот да, баягы. Ошондо тамак ичкисе да келет да. Ошол жерде көп мындай бир жанагы бутербродторду же болбосо фастфудду саткан көп нерселер болот. Тамак жеп алып, анан кийин ошол жердин баары мындай бир булганып кетпесин деген мааниде бизде экологиялык акцияларды жаштар уюмдары, жаштар топтору ошол жерде жүргүзөт. Демек, мына биз ушу ар жагын эле камтыдык, жана тоскоолдук же проблемалар болуп атат дебедиңизби? Жок, мына биз ушу мэрияда катышып атат, ошентип 4 райондун өздөрүнүн жанагындай балдар менен иштеген борборлору бар. Ушулардын баары өздөрүнүн мындай жакшы ыктыяры менен келип жанагылардын баарын көрсөткөнгө даяр болуп атышат. Мен ушу баарына рахмат айтат элем. Мен кыйынчылыкта келген себеби ушул маалымат боюнча 50 миңдей адам катышат экен. Мынча адамды чакырып, уюштуруп, баарына катыштырып, көзөмөл кылыштын өзү аябай кыйын. Ошол себептен айттым да. Рахмат. Рахмат, ушуну билип түшүнүп атканыңызга. Чындан эле кыйын. Кыйын маселе. Аны айтсаңыз, сиздин көз карашыңызда азыр биздин ата-энелер өзүнүн баласы үчүн күйөт ар бир ата-эне. Бирок канчалык деңгээлде ушул балам сабаттуу болуп, билим алып калса экен, маданияттуу болсо экен деген бир аракет бар. Бул жагында проблема бар. Мисалы, ар кандай жанагындай кружоктор, булар шаарды эле чоңоюп кетти да, абдан чоң да бул. Бир четтен экинчи четке чейин 1 саатпы канча болуп кетет. Азыр маршрутка болсо деле көп мына убакытты талап кылат экен. Бирок биздин ушу фестивалдын эң эле бир борбордук бир иш-чарасы бул жарманке. Ошол жанагы билим берүү кызматтарын же төлөөнүн жарманкеси. Ошол жерде мына сиз болсо тил мектеби болсоңуз, мен болсо мисалы спортту машыктыруу ушундай мектеп болсом, ар кимибиз турабыз, ушундай шатерлор турат.
ошол жерде ар өзүбүздүн жанагы кызматтарыбыздын баарын көрсөтөбүз да балдарга. Мына ушундай адресима мындай тигиндей деп. Анан ошондо биз азыр май айында өткөрүп атканыбыз мына жылдын аягы. Эми балдар чарчады, мына каникул деп эңсеп турушат. Анан кийин болсо баягы күзгө чейин ошо адрестердин баарын алып, ата энеси да катышса ушундай тандоого катышып туруп, мындай брошюралар, программалар көп болот. Анан биринчи күнү келет, экинчи күнү көрбөгөнүн келип дагы. Мына карап көрсөңүздөр, саат сайын ар кандай бир иш-чараларда мен ошо кыргыздын калпагы кантип жасалат десем, мына мен өзүмө мындай птичканы коюп туруп, эртеси барып ошону көрөйүн. Мен болсом эмне дейт, дискография дейт, анан кийин гратташ дейт. Эми биз уже билбеген нерселер пайда болуп атат азыр балдарга. Ошонун баарын мына үйрөнөбүз. Жок, мен билбептирмин, ушу шаарда атты минген жерде бар экен деп, ошол адрестердин баарын билип алып, анан кийин үйгө келип туруп, анан мына жай бою деле ойлоп көрүш керек да. Бул жанагы акысыз да көп ушундай кызматтар бар. Акысы бар да бар. Ошо акысы барга акчабыз жетеби, жетпейби, алыспы же жокпу деп. Анан баягы сентябрдан баштап бизде кандай болуп атат? Сентябрда келип мектепке кирет, анан тутуна баштайт. Ой, мен тетиги музыка кружогуна барат элем, анан спортко барат элем, анан биягы толуп калыптыр, биягы болсо жок экен, ошондо жок. Биз азыртан ушундай баарын мына жайып туруп, тандатып туруп, алар болсо алып, ошону ойлоп, анан күзгө жакын мына баары жазылышып туруп, 1-сентябрдан баштап мектеп менен тең ошол жанагы любой ошо тандалган кружокторго барышсын деп ушундай бир пландаштырып атабыз да. Биз жыл сайын ушундайды өткөрөлү деп атабыз. Мен ойлойм, ушу бизде биздин өзүбүздүн мына азыркы базар экономикасында, жаңы ушундай аламдашуу турмушта ушундай пландашуу процесси өтө эле керек да, өтө эле зарыл. Туура пландаштырсак, туура тапсак, тандоого убакыт берсек өзүбүзгө, анан кийин болсо мындай балдарды ошого үйрөтсөк, ошондо гана биздин турмушубуз да тез эле оңголуп кетет да, бутуна туруп кетет. Анда эмесе, Роза Исаковна, биздин куттуу студиябызга келип бериңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликти каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат. Жума ичинде жакшы жаңылыктардын бири Орусиядан келди. Кыргызстандын $489 миллион карызын кечүү боюнча мыйзамга Орусиянын президенти Владимир Путин кол койду. Орус президенти ошондой эле Камбар-Ата 1 жана Нарын дарыясынын башына ГЭСтер каскатын куруу боюнча Кыргызстан менен түзүлгөн келишимдерди бекитүү тууралуу да мыйзамга кол койду. Эми Кыргызстандын аймагында ГЭСтерди куруу иши толук кандуу жүргүзүлөт. $1,5 миллиард карыздан кутулдук. Эми ГЭСтер курулуп калса, кышында караңгы түндө калбайбыз. Ылайым эле жакшы жаңылыктар боло берсин. Ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздерди коомдук 1-каналдын аба ырайы маалыматы менен тааныштырам. 12 майда республиканын кээ бир облустарында жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Ал эми батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы болсо секундасына 4-9, кээ бир учурда 15-20 метрге чейин жетет. Ал эми азыр болсо облустарда күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат сунушталат. Баткен облусунда абанын температурасы түнкүсүн 7-12 градус жылуу, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Ош чиркесинде түн ичинде 9-14 градус жылып, күндүз 20 градуска чейин ысык болот. Ал эми Жалал Абад облусунда түнкүсүн 10-15 градус жылуу, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус жылыса, күндүз 14 градуска чейин жогорулайт. Эртең Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус жылуу, күндүз 11-16 градуска чейин жылыйт. Ал эми Талас аймагында түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус жылыса, күндүз 20 градуска чейин жогорулайт. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми күндүз асманды ала булут каптап, бир аз жамгыр жаашы мүмкүн. Ал эми батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы болсо секундасына 4-9, кээ бир учурда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус жылыса, күндүз 22 градуска чейин көтөрүлөт. Сиздер эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алдыңыздар. Ал эми азыр болсо күндөгүдөй эле эмки жумага күтүлгөн болжолдуу аба ырайы маалыматы сунушталат.